Биз үчүн көп учурда маанилүү адамдар биз жөнүндө эмне деп ойлоп атат. Биз каалайбыз алар бизди сыйлашын, бизди урматташын, биз менен сыймыктанышын, биз жөнүндө жакшы сөздөрдү сүйлөшүн. Ошонун айынан өзүбүз көп учурда өзүбүз каалабаган нерселерди кылабыз, анан өзүбүз эле кыйналабыз. Мисалы, силер арак ичкенди жаман көрөсүңөр, өзүңөр ичпейсиңер. Бирок силердин жакын адамыңар силерди арак ичкенге түртүп атат. Кел биз менен ичип кой деп. Анан силер мамилени үзүп салбайын деп, ал адам мени жаман көрүп калбасын деп, мен жөнүндө жаман сөздү сүйлөбөсүн деп, силер аракты аласыңар. Өзүңөрдүн принциптериңерди бузасыңар жана өзүңөр кыйналасыңар. Же болбосо силер алдаганды жаман көрөсүңөр, эч качан алдабайсыңар. Бирок силерди алдаганга бирөө түртүп атат. Пожалуйста, мен үчүн алдап койчу, мен үчүн мынтип айтып койчу, тигинтип койчу деп атат. Силер отказ кыла албай атасыңар. Силер өзүңөр кыйнап макул болуп атасыңар. Өзүңөрдүн принциптериңерди аттап өтүп атасыңар. Кесепетинде өзүңөр эле мындайча айтканда кыйналасыңар деп, башкаларга жагынан деп ошонун айынан өзүбүздү талкалап алышы мүмкүнбүз. Ичибиздеги тынчтыкты бузуп алышы мүмкүнбүз. Түшкү батып, кыжырланып, өзүбүз кыйналышыбыз мүмкүнбүз. Бул бара-бара стресске, депрессияга да алып барат, ооруга да алып барат. Биз өзүбүз жашабай эле башкаларга ыңгайлашып эле жашообуз өтүп кетчүдөй. Эгерде биз эффективдүү, пайдалуу, түйшүксүз жашагыбыз келсе, мындай ой жүгүртүүдөн арылууга аракеттенишибиз керек. Себеп дегенде биз баардык адамдарга жагына албайбыз. Мисалы, эгерде силер бирөөгө түз айтсаңар бир нерсени, мага жакпай атат деп, мындай кыл, тигиндей кыл деп. Ал адам айтышы мүмкүн, мага катуу тийди, бир аз жумшагыраак айтпайсыңбы деп сүйлөнүшү мүмкүн. А силер кийинкисинде жумшагыраак айтайын десеңер, бул аябай пахта койгонду үйрөнүп алган турбайбы деп айтышы мүмкүн. Сиз гибкий адам болсоңуз деле, сизди жактырбаган адамдар болот. Эгерде силер принциптүү, принципиальный адам болсоңуз деле, сизди жактырбаган адамдар болот. Кыскача айтканда, силер баардык адамдарга жагына албайсыңар. Силер жакшы сүйлөсөңөр деле, жакшы иш кылсаңар деле, силер жаман сүйлөсөңөр деле, жаман иш кылсаңар деле, силерди критикалаган адамдар табылат. Мындан качып кутула албайт экенбиз. Биз ошону түшүнүш керекбиз. Ошондуктан жашооңорду кандайдыр бир деңгээлде жеңилдеткиңиз келсе, анда башкаларга жагынууну токтотуңуз. Өзүңүз кандай болсоңуз, ошондой болуңуз. Башка бирөөнүн көз карашына кошула албай жатасыңарбы, анда айтыңыз. Кечирип коюңуз, мен сиздин көз карашыңызга кошула албайм. Эгерде силерди бирөө бир жака чакырып атса, сиз көрүп атасыңар бул пайдасыз нерсе экенин. Силер билесиңер, бул жакта менин маанилүү ишим бар. Көз карашыңызча бул маанисиз болуп атса, анда маанилүү ишиңизди кылыңыз. Биякта сый урмат менен отказ кылып коюңуз. Бир жака бараардан мурун же бир нерсени кылаардан мурун өзүңөргө суроо бергиле. Эмне үчүн мен муну кылып атам? Бул адамга жагынышым үчүнбү? Же болбосо бул адамды таарынтып албашым үчүнбү? Эгерде ушундай ой менен кылып атсаңыз же баратсаңыз, анда токтоңуз. Өзүңүздү кыйнабаңыз. Өзүңүздү талкалап албаңыз. Ички дүйнөңүздү бузуп албаңыз. Өзүңүздүн күчүңүздү, алыңызды, убактыңызды жөн гана пайдасыз, текке кеткен нерселерге корото албаңыз. Андан көрө өзүңөрдүн күчүңөрдү, алыңарды, түйшүгүңөрдү өзүңөргө пайда алып келе турган нерсеге жана башкаларга дагы пайда алып келе турган нерсеге жумшаңыз. Ошондо жашооңор кандайдыр бир деңгээлде жеңилирээк болот деген ойдомун. Ошондо түйшүгүңөр азыраак болот деген ойдомун. Ошондо энергияңарды, күчүңөрдү бир пайдалуу нерсеге жумшай аласыңар деген ойдомун. Бирок эң негизгиси силердин принциптериңер, убеждениеңер, ишенимиңер өзүңөргө жана башкаларга зыяны тийбеген болуш керек.